Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаменов агайыбыздын өзүн-өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 3 сабак өзүн-өзү тарбиялоо качан жана эмнеден башталат. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Өзүн-өзү тарбиялоо качан жана эмнеден башталат деген суроого жооп издейбиз. Ар бир адамда жакшы болууга табигый умтулуу бар. Адам эс тартып, билим тарбиянын зарылдыгын жана ошонун баалуулугун түшүнүп, сезген кезден өзүн-өзү тарбиялоо зарылчылыгын туюп, анын жолдорун издеп таап, билген кезден башталат. Албетте, өзүн-өзү тарбиялоо эң биринчи үй-бүлөдө, бакчада, мектепте, ошондой эле жааматта берилген тарбиянын таасиринен башталат. Мыкты тарбиячы ата-энелер, жетекчилер жана жаштарды тарбиялап эле чектелбестен, алардын жан дүйнөсүндө өзүн-өзү тарбиялоого кызыгуусун, керектөөсүн ойгото билүүсү зарыл. Мүмкүн чыныгы күчтүү тарбиячы мына ошондо билинет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, өзүн-өзү тарбиялоо бул алгачкы тарбиянын, башкача айтканда, ата-эненин, мугалимдик тарбиянын натыйжасы, логикалык уландысы десек дагы болот. Тарбиячылар жаштарды өзүн-өзү тарбиялоого кызыгуун эле ойготпостон, өзүн-өзү тарбиялоонун методдорун, жолдорун да үйрөтүүсү керек. Ошондо бул процесс өмүр бою токтобой улантылып туруучу жараян болуп саналат. Демек, эң жакшы тарбия бул өзүн-өзү тарбиялоонун башаты. Өзүн-өзү тарбиялоо өзүн-өзү өнүктүрүүнүн, инсандык өнүгүүнүн башаты болуп саналат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жерде дагы эң жакшы ой айтылган. Өзүн-өзү тарбиялоо бул адамдын өмүрүндөгү максатын аныктап, ошол максатына жетүүнүн жолдорун, ошонун планын түзүүдөн башталат экен. Демек, адам баласы алдыга койгон максатка жетүү үчүн ар күн, ай сайын, жыл сайын ыраттуу эмгектенип, өзүн ошого ар тараптуу даярдоодон башталат. Ар бир адам өзүнүн жашоодогу максатын, миссиясын аныктап, кесибин тандап, өзү үчүн зарыл асыл инсандык сапаттарды аныктап, белгилегенден кийин, ошого зарыл мүнөз, касиет, билим, билгичтиктерди өзүндө тарбиялоого кызыгып издене баштайт. Бул өзү эң жакшы башталыш. Демек, урматтуу угармандар, эгерде ата-эне, мугалим, окуучуну ушул даражага чейин алып келип, андан ары ошолорго жетүүгө жалпы багыт берип турса, анда улуу инсандык сапатты аткарган болот. Демек, өзүн-өзү тарбиялоо деген бул алгач эң биринчи адам өзүн-өзү талдап, ошонун негизинде өзүнүн оң жана терс сапаттарын аңдап, сезүүсүнүн аныктоосунан башталат. Адамдын күзгүсү адам демекчи, өзүңөрдү өзүңөр башкалардын көзү менен карап, жакшы сапатыңарды өстүрүп, терс сапатыңарды жоюуга аракет кылгыла. Мисалы, терс сапаттарга кайсылар кирет? Жалкоолук, ичи тардык, текеберлик, калпычылык, бошоңдук, чечкинсиздик, өзүнүн сөзүнөн өтөөсүнөн чыкпоо, көрө албастык, кытмырлык жана башка көптөгөн терс сапаттарын бар экендигин билип, аларды жоюуга тырышуу, ошондой эле өзүңөрдөгү кемчилик, каталар менен күрөшүү эң жакшы натыйжасын берет. Демек, өзүн-өзү тарбиялоодо эң башкысы адам өзүн өзү талдап, анализдеп, өзүн таанып билиши керек. Күчтүү, алсыз жактарын аныктап, ошолордун үстүнөн иштөө зарыл. Анда эмесе, урматтуу угармандар, өзүн-өзү тарбиялоо качан жана эмнеден башталат деген темача боюнча бүгүн маалымат ала алдыңыздар. Гапыр Мадаменов агайыбыздын өзүн-өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен 11, 12, 13 беттерден окуп тааныша аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.